Бегимкулов Жумадыл Искендербекович 89-жылы туулган. Биздин центрде гепатит оорусу менен учетто турат. Бороорлор боюнча Сатмир деген клиникада. Ал эми Жумадылдын боорунун алмаштырууга азыркы убакта муктаж болуп атат. Себеби дегенде изилдеп келгенде УЗИден цирроз берип атат. Ашказанын текшергенде кан тамырлардын кенейгени аябай көп даражасы бийик болуп атат жана ичине суу толгон. Бунун диагнозу, Жумадылдын диагнозу цирроз печени, child PU классы боюнча С класс болуп атат. Ошон үчүн кайрымдуу фонддор кандай элге кайрылат элек, Кыргыз ушунчалык бирине бири күйгөн, бирин бири колдой алган эл болуп эсептелинет. Ошого кайрымдуу адамдардан болуп калса пересадка, боорду алмаштыруу операциясы Жумадылга керек болуп жатат. Мен азыркы учурда цирроз печени оорусу менен ооруп жатам. Врачтардын айтышы боюнча менин боорум кургап бараптыр. Азыр боорумдун 70% кургап кетиптир, 30% иштеп атыптыр. Мен бул оорумду билгениме аз эле убакыт болду. Бул оорунун башталганына 10 жылдан өтүп калыптыр. Иштерим шишип, буттарым шишип, больницага жатып калдым. Анан ошондо барып УЗИге түшүп, наперке кылгандан кийин анан ошондо билдим. Азыркы учурда боорумду срочно Индияга барып операция жасатышым керек болуп атат. Ал үчүн көп суммада акча кетет экен. Канча каражат менде жоктугуна байланыштуу мен сиздерге кайрылып жатам. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, колуңуздардан келишинче бир аз жардам бериңиздер.